Күз жемиш бадалдарын кышка даярдоонун убактысы. Алдын ала туура иш-чараларды жүргүзүү өсүмдүктөрдү оорулардан сактап, кийинки жылы түшүмүңөрдүн мол болушуна жардам берет. Инфекциялардын жана оорулардын алдын алуу үчүн инструменттер курч жана дезинфекцияланган болушу зарыл. Кырккандан кийин бардык эски бутактарды, зыян көргөн бутактарды, калдыктарды талаадан чогултуп алып чыгуу зарыл. Кыркылган бутактарды жана түшкөн жалбырактарды жерде калтырбаңыз. Алар инфекциялардын жана зыянкечтердин кыштоочу жайы болушу мүмкүн. Алардан арылыңыз. Мисалы, өрттө же бакчадан чыгаруу жолу менен. Кырккандан кийин бадалдарды атайын препараттар менен дарылоо керек. Ага бордо суюктугу, жез купароосу же болбосо атайын биологиялык препараттар колдонулат. Бул препараттарды колдонуунун негизги максаты бадалдарда малина болсун, карагат болсун, алма өрүк болсун, бактериялык жана кооз карындык оорулардын спораларын жок кылуу. Суук түшкөнгө чейин өсүмдүктүн тамырын коргоону унутпаңыз. Ал үчүн компост, торф, опилка менен топурактуу мульчалоо зарыл. Мунун негизги максаты топурактан ымдуулукту сактап калуу жана тоңдун алдын алуу. Күзүндө жемиш бадалдарына кам көрүү келечектеги мол түшүмдүн кепилдиги.